Мисалы бүгүнкү күндүн 3-күнүбүздүн белек сабактардын 3-күнү бүгүн. 3-күндүн темасы энергия боюнча сөз кылабыз. Энергияңды өзгөрт, жашооң өзгөрөт деген темада. Эми жалпы эле энергия деген эмне, биринчи ошондон баштайлы. Анан бул энергияны кантип башкарууга мүмкүн жана жашообузда вообще эле энергия кандай таасир этет, мына ошолор жөнүндө бүгүн кеп кылабыз. Биздин дене толку боюбуз негизинен эле жандуу организм, негизи эле организм жандуу жансыз атом, молекула деген нерселерден турат эмеспи? Адамдын дагы бүткүл денеси ошол атомдордон турат да. Ал эми ошол атомдор энергиялардан турат экен. Сүл катып атасың. Катыбай калдыбы? Угулуп жатамбы? Угулдуң. Мында дальше кетели. Интернетте проблема болуп атат окшойт. Андан ары кете берели анда. Демек биздин денебиз бүтүндөй ошо атомдордон тургандыктан, атом өзү энергиядан турат. Демек адам жандуу энергия деп айттык, Адам жандуу энергия. Башкача айтканда биздин ар бир айтылган сөздөрүбүз, эмоцияларыбыз энергиялык импульс болуп эсептелинет экен да. Биз ойлорубуз дагы, ошол сөздөрүбүз дагы, биз көрсөтүп жаткан эмоцияларыбыздын баардыгы ушулар энергиялык импульс болуп эсептелинет. Кванттык физикада муну термелүү жыштыгы деп коебуз да. Термелүү жыштыгы. Мисалы, сүйүү, ыраазычылык, кубаныч деген сыяктуу позитивдүү эмоциялар, булар жогорку вибрациядагы энергия деп айтылат. Ал эми коркуу, нааразы болуу, мурунку сабактарда айтылгандай наалуу, таарыныч деген сыяктуу терс эмоциялар, булар төмөн вибрацияда деп айтылат да, төмөн жыштыктагы энергиялар деп айтылат. Эми негизинен эле энергиянын кандай түрлөрү бар? Аз түрлөрүнө токтоло кетели. Негизинен энергиянын бизде основной 4 түрү болот. Энергия бул эң биринчи эмне үчүн керек? Бул адамдын эң башкы ресурсу деп эсептелет да. Ключевой, орусча айтканда ключевой ресурс. Адамдардагы мындай вообще эле жашоосуна эң негизги ресурс болуп ушу энергия эсептелинет да. Бизде убактыбыз бар, максатыбыз бар, максатка жараша планыбыз бар боло турган болсо, бирок энергия жок боло турган болсо, мунун баардыгы текке кетчү нерсе болот да. Демек, энергия болбосо, биз ошол нерселердин баарын аткара албайбыз, максаттарга жете албайбыз жанынан ашка. Демек, энергия ушундай маанилүү орунду ээлейт экен жашообузда. Биз өзүбүздүн ошо энергияларды башкара алмайынча, бул ошол жана биз айткан ойлорубузга, максаттарыбызга жетүү кыйын болот экен. Ошон үчүн энергияны башкаруунун жолдорун дагы билип алуу өтө маанилүү. Жана айтып өткөндөй, 4 негизги түрү болот энергиянын. Эң биринчиси бул физикалык, бул базалык энергия деп атап коебуз. Бул энергиянын бул түрүн. Экинчиси эмоционалдык энергия, үчүнчүсү менталдык энергия, төртүнчүсү бул духовная, руханий энергия деп атайбыз да. Биз өзүбүздү азыр учурда кандай сезип жатабыз да, эмне сезимдерди ушул учурда сезип жатабыз, бир нерсени изилдей алабызбы, жарата алабызбы, ошо жаратмандыкка бара алабызбы, ушунун баардыгы эмоционалдык жана руханий энергияларыбызга байланыштуу болот. Демек, эң негизги ушу энергиялар бизде эмоционалдык жана духовная энергия болуп эсептелинет. Булардын экөөнүн жоктугу, бул эмоционалдык энергиябыз жок болсо, жана ошол руханий энергиябыз жок болсо, биз жана выгорание деген абалга келип барабыз да. Муну кыргызча күйүп кетүү деп, тырмакчанын ичинде айтып коебуз, күйүп кетүү деп. Бирок
орусчасы ошо выгорание деп аталат да. Ушул эки энергиянын жоктугу выгоранияга алып барат экен. Эми ошол түрлөрү жөнүндө бир аз маалымат бере кетейин. Мисалы, физикалык энергия жөнүндө айталы. Эң биринчи ушундан баштап атпы. Бул физикалык энергия жана айтып өткөндөй, бул базалык энергия да. Адамдагы эң биринчи ошол база болуп эсептелинет. Башка энергиялардын дагы куруучусу болуп эсептелинет да, мындайча айтканда. Бул эң жөнөкөй аны толтурууга боло турган энергия да. Башкача айтканда, энергиянын бул түрү биздин азыркы турушубуздагы активдүүлүк үчүн жооп берет. Биз басып туруп атабыз, иштеп атабыз, жана башка ушул кыймыл аракеттин баарын башкара турган ушул физикалык энергиябыз да. Эми ушул физикалык энергияны эмнелер толуктайт? Эмнелер толуктай алат? Ошого басым жасайлы. Эң биринчиден бул физикалык кыймыл аракет. Физикалык кыймыл аракет болгон сайын биздин ошол физикалык энергиябыз толукталып турат экен. Башкача айтканда, адам кыймылдаган сайын адамдын булчуңдарында белок, анын да өзүнүн аталышы бар, илимий аталышы. Ошондой белок иштелип чыгат экен дагы, ал адамдын ошондой энергиялуу жүрүшүнө шарт түзүп берет экен. А тескерисинче биз качан кыймылдан алыстаганда, мисалы, күнү кечке отуруп иштеген жумуштар бар да, мына ошондой кыймылдан алыстап калганда, тескерисинче ал башка белокторду чыгара баштайт экен, терс формадагы белоктор. Алар биздин активдүүлүктү төмөн түшүрөт экен дагы, биздин ишке жарамдуулук, жөндөмдүүлүк, ошондой эле эрте картаюу деген ушундай нерселерди чакырат экен, терс нерселерди чакырат экен. Андан кийин кыймыл аракет негизи эле бул аябай чоң тема да. Бул теманы эми көбүрөөк айтса дагы көп сөздөр чыга берет. Мисалы, бизде эң негизги ошол адамды вообще эле жашатып аткан митохондриялар деген нерсе бар. Муну биологияны жакшы билгендер билет. Митохондриялар булар бизге жашоо бере турган нерселер да. Бул ошол биздин именно клеткада жашай турган нерселер. Булар ошол органеллалар деп коебуз го, мына ошондой органелла. Бул энергетикалык станция деп атап коет экенбиз бул митохондрияларды. Анткени себеби митохондрия өзү энергияны иштеп чыгат экен. Мына ошо митохондриялардын ишине көмөк көрсөтүүчү бул биздин жана каныбызды айланып жаткан кызыл клеткалар, эритроцит дейбизби? Мына ошолор, алардын негизги функциясы бул эме да, кислородду ташып баруу, ар бир клеткага. Мына ошол митохондрияларга кислородду жеткирип, анан кийин алар жанагындай энергияны выработка кылат экен дагы. Ошо организм ошол энергиянын негизинде анан жана биз саламат жашообузду өткөрө алат экенбиз да. Митохондриялык дисфункция деген нерсе бар. Бул митохондриялардын ишин буза турган нерселер да. Мисалы, эмнелер митохондриялардын ишин бузат? Бул адамдын баягы физикалык энергиясын сактай албагандыгы бузат да. Башкача айтканда, көп кыймылдабаганыбыз, жана мен биринчи эле айтканым, бул кыймыл аракет деп айтпадымбы? Мына ошол көп кыймылдабаганда жанагы баягы митохондриялардын дисфункциясы башталат экен дагы. Адамдар тез картаюуга, эрте картаюуга жол ачылат экен. Андан сырткары биз экинчи нерсени, ошо энергияны толуктай турган нерсе, бул сапаттуу уйку болуп эсептелинет. Сапаттуу уйку дегенде биз кечки 10-до уже уктаган маалыбыз болуш керек да. Кечки 10-го чейин биз жатып уже укташыбыз керек. Анткени кечки маалда атайын өзүнчө гормондор бөлүнүп чыгат. Адамдарда аларды эми майдалап айтпай эле коеюн. Мына ошол гормондорду бөлүп чыгаруу үчүн адамга сапаттуу уйку керек болот да. Мына ошол уйкунун режимин бузганда дагы митохондриялык дисфункция пайда болуп дагы адамдарга энергия истощение боло баштайт. Андан ары албетте бул физикалык энергияны толуктоочу бул тамак аш. Башкача айтканда, адам энергияны тамак аштан алабыз, баарыбыз билгендей, мына ошону дагы биз сапаттуу алышыбыз керек болот да. Сапаттуу ала албаганда жанагы дисфункция пайда болот. Адамдарда энергиянын жетишсиздиги ушундан да келип чыгат да. Мисалы, сапаттуу тамактануу боюнча көп эле уккансыздар, адамдарга организмине
эмнелер белок, май деген, углевод деген нерселер маанилүү да, мына ошол нерселерди эмнеден алса болот, кайсыны көбүрөөк биз өзүбүзгө колдонсок организм сак саламатта болот деген алар маалыматтарды билет болушуңуздар керек. Ошол сапаттуу тамак аш дагы физикалык энергияны толуктоочу эң негизги фактор болуп эсептелинет. Негизинен физика энергия жөнүндө баарыңыздар эле билет болушуңуздар керек. Андан ары бизге маанилүүрөөгү бул эмоционалдык өтө эле. Эмоционалдык энергия бул жана мен айтып өткөндөй, бул өзүбүздүн кандай сезип атабыз өзүбүздү, ошол нерсеге жооп берет. Башкача айтканда, биз көбүрөөк тынчсызданабызбы же көбүрөөк кыжырданабызбы, жинибиз келеби, же болбосо тескерисинче көбүрөөк кубанабызбы, сүйүнөбүзбү, бактылуу болобузбу, мына ошонун баардыгы эмоционалдык энергияга байланыштуу болот да. Ушул эмоционалдык энергиябыз биздики толук болгон учурда биз анан жанагындай оң маанидеги эмоцияларды көбүрөөк сезип баштайбыз. Азыр бул үчүн да бир нече шагтарын айтып берем азыр. Эң негизги эмоционалдык энергиянын булагы, источник деп айтабыз го, ошо энергиянын булагы болуп, негизги 5 булакты карайбыз. Эң биринчиси эле ошол жана физикалык энергия. Биз жана айтып өткөн физикалык энергия бул база деп айттым мен, баардык башка энергияларга база болуп берет. Ошон үчүн биз эмоционалдык энергиябыздагы калыбында болуш үчүн эң биринчи ошол физикалык энергияга көңүл бурушубуз керек. Жана мен айтып өткөн сапаттуу тамак ашка, сапаттуу уйкуга жана кыймыл аракетке. Мына ушул эң биринчи булагы болуп эсептелинет. Экинчиден, позитивдүү эмоционалдык ситуациялар. Башкача айтканда, биз өзүбүзгө позитивдүү эмоционалдык ситуацияларды жаратып турушубуз керек да. Мисалы, адам жакшы шаңдуу шайыр кечелерге бара турган болсо, же концерттерге бара турган болсо да, ошол учурда эмоционалдык энергия көтөрүлөт да. Адам ошондой ситуацияларды өзүнө түзүп алып туруш керек да. Ошол учурларда эмоционалдык энергия көтөрүлөт. Андан сырткары өзүңдүн маанайыңды көтөрө турган дагы эмнелер бар? Мисалы, эс алуу да. Мисалы, кээ бирөө жаратылышка чыгып эс алганды жакшы көрөт, кээ бирөө музыка угуу менен эс алат. Кыскасы, ар адамдын өзүнүн жанына жаккан, жан дүйнөсүнө жаккан нерсе менен эс алганды жакшы көрөт. Мына ошол нерселерди дагы өзүнө ыраа көрүп, ошол нерселерди өзүнө ыңгайлаштырып түзүп алып тура турган болсо, мына эмоционалдык энергия ошондо дагы көтөрүлөт. Бул экинчи источник, булагы болуп эсептелинет. Ал эми үчүнчү булагы бул позитивдүү адамдар менен баарлашуу. Башкача айтканда, сиздин чөйрөңүздү байкайсыз. Чөйрөңүздө кандай адамдар курчап жатат. Эгерде жалаң налый берген, таарына берген, же өкүнө берген, өкүнүчүн айта берген, же жалаң проблемаларын сүйлөй берген ушундай адамдар боло турган болсо, сөзсүз түрдө эмоционалдык энергияңызды төмөн түшүрөт алар да. Ошон үчүн айлана тегерегиңиздеги адамдарга дагы көңүл буруш керек да. Менин тегерегимде кандай адамдар жүрөт, алар кандай энергияны мага берип атат деп ойлоп туруу дагы зарыл да. Мисалы, дүйнөгө болгон көз карашы позитивдүү, ушундай адамдар менен, максаты бийик, ушундай адамдар менен адам сүйлөшкөндө, баарлашканда, албетте ошол энергия адамга да жугат да. Эмоциялар жөнүндө дагы өзүнчө бул чоң тема да. Эмоциялар эң негизги нерсесин айтып кетейин, бул эмоциялардын жугуштуу болушу да. Адамга адамдын эмоциясы жугат экен. Башкача айтканда, эң эле өкүнүчтүүсү жаман эмоциялар көп жугат экен да. Мисалы, менин көңүлүм ачык шайыр жүрүп эле, анан жолуман жанагындай налыган адамды же проблемасы менен адамды жолуктуруп кала турган болсом, алардын налыганын проблемасын уга турган болсом, ал мага жугуп калат да. Баягы менин шайыр жүргөн көңүлүм ошол учурда түшүп калат. Демек, бул дагы илимий изилдөөлөрдө белгиленген, адамдардын
эмоциялары ушундай жугуштуу мүнөзгө ээ болот да. Башкача айтканда өзгөчө ушул терс эмоциялар жугуштуу мүнөзгө ээ болот. Ошон үчүн айылма тегеректеги адамдар менен баарлашып атканда дагы алардын мисалы налып жатканы боло турган болсо, же да башка бир проблемаларды айта турганы болсо, сөздү позитивдүү жакка буруу менен, мисалы аны укпай басып да кете албашыбыз мүмкүн. Мына ошол учурда позитивдүү жакка буруу менен же өзүбүздөн кандайдыр бир аны кабыл албаганга аракет кылып өзүбүздү өзүбүз ошентип тарбиялоого туура келет. Үчүнчү булагы бул төртүнчү булагына келдик. Ситуацияларды айттык. Төртүнчү булагы бул положительное чувство дейбиз. Оң маанидеги сезимдер деп коелу. Мына ошондой оң маанидеги сезимдер жана мен айтып өткөндөй аны сүйүнүү, ыраазы болуу деген булар жогорку вибрация деп айтпадыкпы? Албетте ушу жогорку вибрациялар бизди жогорку деңгээлге көтөрүүчү эмоциялар да. Мына ушул оң маанидеги сезимдерди сезген сайын адамдын дагы деңгээли ошондой жогорку деңгээлге көтөрүлө баштайт да. Бул 5-чи источниктен көз каранды болот. 5-чи булагы бул позитивдүү көз караш, дүйнөгө болгон позитивдүү көз караш. Эгерде сиз дүйнөгө болгонуңуз позитивдүү боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө оң маанидеги сезимдер сизде пайда болуп турат. Дүйнөгө болгон көз караш дегенде эми биз ар кандай нерсени кабыл алат адамдарчы. Ошол мисалы бир эле нерсени жакшысын дагы жаманын дагы көрсө болот деп өткөнкү сабактарда айтпадым беле? Мына ошондой. Кандай гана ситуация болбосун, анын жакшы жагын көргөнгө, позитивдүү жагына бурганга аракет кыла бергендин баары бир ошол иш оңолот дагы. Жана андай оң маанидеги сезимдер дагы өзүндө күчөйт экен. Эмоционалдык энергиянын ошондой негизги 5 булагы болот экен. Азыркы мен атап өткөн ушул булагын биз колдонуу аркылуу өзүбүздүн эмоционалдык энергиябызды толуктап алсак болот экен. Эми ошо эмоцияларды, ошо эмоционалдык энергияларды башкаруунун жолдору жөнүндө кеп калалы. Биринчиден, биз эмоционалдык энергияларды башкаруудан мурун сиздин энергияңыз кайсыл жерден агып кетип жатканын байкаш керек. Орусча айтканда утечка деп коебуз. Ушул энергия кайдан агып кетип жатат, ошол нерселерди байкап туруу зарыл болот. Ошол жерлерди мындай образын айтканда бүтөш керек болот да. Мисалы, дурушлагды беребиз да, идиш, жанагындай сетка. Ошол нерсеге суу куйсак да толбойт да. Ошол сыяктуу адам дагы баягыдай энергиясы слив болгон тешиктери көп боло турган болсо, ал адам эч качан энергиясын толтура албайт да. Ошон үчүн биринчиден менин энергиям кай жакка жөн кетип атат. Ушул нерсени табуу керек болот. Экинчиден, өзүңүздө негизинен эле энергия болот. Баштапкы энергия өзүбүздө негизинен эле болот. Ошол энергияны биз эффективдүү өзүбүз колдоно билишибиз керек. Үчүнчүдөн, эффективдүү энергияны толуктаганды да билишибиз керек да. Аз буларга мен дагы кайрылып айтып өтөм. Төртүнчүдөн, ошол энергетикалык өзүбүздүн потенциалдарды кеңейтишибиз керек болот. Башкача айтканда, биз мындай өзүбүздү кичинекей идиш катары сезе турган болсок, ошону чоңойтуш керек деген мааниде кеңейтиш керек. Сиз канчалык кең болсоңуз, ошончолук кенен энергия сизге батат деген сөз да бул. Эми буларды кантип аткаруу керек, ушуга келели. Энергияны эмне алат экенин биринчи билиш керек дедик. Бул жерде албетте энергияны жанагы эле энергиянын базасы болгон физикалык энергияга келебиз. Энергиябызды көп алган нерсе биздин жашоо образыбыз. Образ жизни деп коебуз го. Туура эмес жашоо образ жүргүзгөндө энергия ошол жактан кетет, агат. Мисалы, сиз сапаттуу уктабасаңыз, сапаттуу тамак аш колдонбосоңуз жана сапаттуу кыймыл аракет кылбасаңыз, мына ошол жерден энергия төгүлчү тешиктер ошол жактан пайда болот. Мисалы,
мындай деп оправдание дейбиз го орусча айтканда. Өзүңүздөргө ошондой оправдание табышыңар мүмкүн да. Актануу. Мен сапаттуу тамак аш жегенге мисалы мен шартым жок дешер мүмкүн да. Бирок ал дайыма адамда тандоо болот, эки тандоо сөзсүз түрдө болот да. Же жаштын, же ошо сапатсыздын тандоо деген. Мисалга биз адамдар көбүнчө сатып алганда арзанына карап алып алабыз да, мисалы продуктыларды же болбосо кийим кечени, любой эле нерсени. Эми азыр тамак аш жөнүндө болуп кийин тамак аш жөнүндө айталы. Арзанын алып алганда сөзсүз түрдө анын сапаты дагы ошончолук төмөн болот да. Ошол себептен арзандан көп алгычакты кымбаттан бир аздан алып турганда ошондо жашоо образы дагы оңолот дагы, жашоонун деңгээли дагы ошондой көтөрүлө баштайт экен да. Биз эч качан үнөмдөө менен байып кетпейт экенбиз. Бул өзүнчө, бул финансылык, бул өзүнчө сабак да. Бул эми буга кайрылмай эле кое туралы. Биз азыр кеп болуп атабыз. Мына ошол энергия, утечка энергии деген нерселер биринчи ушул образ, жашоо образдан башталып атат да. Мисалга той аштарга барып калсак деле, мисалы мындай майрамдарга барабыз, тойлорго барабыз, чакыруулар болот. Ошол жактарга бизге эме кылат го. Выбор берет. Тандоо берет. Ичүүдө жегенде эмнени жейсиз, эмнени ичесиз деп, мисалы кола, фанта, пепси деген сыяктуу суусундуктар бар. Суусундуктар болот да. Ошондо деле сизде эки тандоо болот. Ушунун кайсысын сиз тандайсыз? Эмнесин ичесиз деп сураганда, мен көп байкап келем. Мен атайын ушундай өткөн сабакка айткандай, анализ кылганды жакшы көрөм деп элем, билем. Мына ошон үчүн ушу той аштардан да көп байкайм да, көп эле коланы же фантаны ушуну тандайт. Бирок мен эч качан ошо кола, фантаны тандабайм да, өзүмө натуралдык эле суусундук куйдуруп алам. Бул биздин тандоо. Жана мен айтпам, сөзсүз түрдө бизде тандоо болот. Биз аны ошондой осознанно тандаган деле үйрөнүшүбүз керек да. Андан сырткары ошол мисалы үйүңүздөн деле өзүңүз тандайсыз. Мен мисалы таттуу жебейм дедиңизби, жебеңиз. Мен дагы ушундай баш тарткам эмеден, шекерден, сахарды жашоомон алып салам деген чечимге келгем. Ошону менен сахарды алып салдым да. Сахарды азыр чайга да кошпойм, башкага да кошпойм. Башында албетте кыйын болот, баягы көнбөгөнгө. Бирок адамда баары бир тандоо бар. Эгерде сен туура образ, жашоо образды тандадыңбы, демек ошол нерсеге көздөй кыймыл аракетиң да болуш керек да. Мына ошондой тандоодон албетте өзүңүздөргө пайдалуу жагын тандап алуу сиздердин колуңузда болот. Андан ары экинчиси туура эмес ойлор. Аз биринчи образ жизни дедик, жашоо образы. Экинчиси негативдүү ойлор. Өткөндө мурунку сабактарда биз ойдун күчү жөнүндө айтканда, ошол ой кандай ишке ашат экенин айтып бергем. Мына ошондой терс ойлор дагы биздин энергиянын агып кетишине себепкер болот. Башкача айтканда, биз көбүнчө туура эмес ойлорду ойлоп, же болбосо шектенүү, же болбосо күмөн саноо деген ойлор менен алек болгон сайын биздин энергия агып кете берет ошол жактан. Андан сырткары башка бирөөгө жагынуу аракетин кылып, өзүң эмес, бир маска кийип жүргөндө да, образын айтканда. Бул учурда дагы өзүңүн энергияң аябай көп сарпталат. Анткени сен өзүң эмес, сен башка бирөөнүн ролун ойноп атасың, демек көбүрөөк энергияңды ошол жака жумшайсың да. Энергия бул жерде слив болот. Ошон үчүн кай жерде болбосун адам өзү менен өзү болгонго аракет кылыш керек да. Бул албетте жеңил эмес. Мен өткөнкү сабакта айткандай, буга жылдар менен акырын жетүүгө болот да. Мисалы, мен туруп эле өзүм менен өзүм болом, каалаган жерде каалагандай болом деп коюш деле адамга оңой. Баягы Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар. Адамга эң кыйыны күнүгө адам болуу деп. Ошондой адам деп коет, аң сезимдүүлүккө келе баштаганда ушундай күрөш жүрөт да ичинде, адамдын ичинде. Ал адам дайыма өзүн ар жерде тарбиялап отурат күнүгө. Бир күндө бир канча ирет өзү менен күрөшөт.
ошол нерсе баягы адамдагы энергияны сактап калууга албетте жардам берет. Ошон үчүн бул жерде дагы жана негативдүү ойлордон, ошо өзүң эмес башка бирөөнүн ролун ойноодон алыс болуш керек экендиги жөнүндө айтылат. Үчүнчүдөн бул биздин иш-аракеттер, баланстын жоктугу да. Башка мындай бир адам бизде эми жашообузда ар кандай сфера болот да, жумушубуз, үй бүлөбүз, өзүбүзгө жеке убакыт, хобби деген нерселер да. Мына ошолордун баардыгына адам керектүү убакытты бөлүп туруш керек да. Мисалы, баланс сактаганда анан жана аябагандай көп сарпталып кетет. Энергия ушул жерден утечка болот. Мисалы, жалаң эле адам жумушта 15 саат, 14-15 саат же 16 саат бою иштей турган болсо, мына ошондо энергия агат. Негизинен адамга жетүү үчүн же акчаларды табуу үчүн 10-15 сааттай иштөө бул кажет эмес да. Негизи эле 6 саат же 8 норма иштеп коюу. Ушул саатта деле жыйынтык бере алса болот. Ал эми адамдар көбүнчө мен көбүрөөк акча таап алайын, көбүрөөк финансылык тарабымды оңдоп алайын деген сайын ал баары башка жагынан аксайт да. Энергиясы ошондой төмөндөйт. Энергия төмөндөгөндө башка нерселерине энергия жетпей калат. Мисалы, үй бүлөсүнө, мисалы жеке өзүнө, жана өнүгүүчү, андан сырткары хоббисине же жана башка да, чөйрөсүнө дегендей. Мына ушунун баарын балансировать эткенде адам үйрөнүшү керек болот да. Жумушка дагы убакыт бөлүш керек, үй бүлөгө дагы бөлүш керек, өзүңө лично өзүнүн адамдын дагы мүнөттөрү жок дегенде сааттары болуш керек. Адам өзүнө сөзсүз түрдө, мен мурунку сабакта да айткандай, же бир күндү, же бир саатты, кыскасы бир аз убакытты өзүнө бөлүш керек да. Ошондо гана адам өзүн тааный баштайт, өзүнүн потенциалдарын биле баштайт, чыгара баштайт. Болбосо башка нерселерге сүңгүп кирип кеткенде баягы адам потенциалы ачылбагантейден эле кете берет. Ошол себептен акчанын артынан кууган сайын өзү личность катары жоголуп кетет да. Мына ушул балансты кармаганда гана биз энергияларды дагы ошондой сактай алат экенбиз да. Бияктан жанагындай агып кетүүлөр болбош үчүн балансты сактоо дагы абдан маанилүү. Мисалы, дагы бир нерсени айтайын, энергиябыз кайсыл жерден көбүрөөк кетет? Бул бүтпөгөн иштерден көп кетет да. Башкача айтканда, биз кылам, мону кылышым керек, тигини кылышым керек деген иштер дагы биздин эң көп энергияны ушулар алат. Эгерде бир ишти баштадың, сөзсүз бүтүрүш керек аягына чейин. Аягына чейин бүтүрө албадыңбы, ал сенин энергияңды алат кошумча. Ал эми жөн эле кылыш керек деп мээңде ойлонуп койдуң, бирок кылбадың, бул андан 2 эсе энергияны алат да. Ошон үчүн бул жерде дагы адам өзүнө приоритеттүү түрдө тандаш керек. Мага маанилүүсү эмне, мен биринчи эмнени бүтүрөм. Ошонун негизинде иш алып барса, өзүнүн мээсинде да жыйынтыктуу болот, күнү дагы ошондой системалуу өтөт, анан дагы энергиясы акпайт. Мына ушул нерсеге да көңүл буруш керек да. Анан мисалы, бизде кылыш керек деген майда чүйдө көп нерселер бар. Ошолорду эң жөнөкөй жолу мындай да, баракты алып туруп эле эртең эмнени кылышым керек бүт жазып чыгышым керек да. Же эртең эмес, вообще эле эмне кыла албай атабыз, ошонун баарын жазып чыгыш керек. Майда чүйдөсүнө чейин. Мисалы, көбүнчө айымдар эмне кылабыз? Жумуштардан баштайбыз, үйдү уборка кылышым керек, терезелерди жуушум керек, жана башка. Кирлерди жуушум керек, бул тамак жасашым керек, жана башка. Ошолордун баарын жазып, мейли 100дү, мейли 50үнү, мейли 150үнү жаздык дейли. Мына ошолордун баардыгын эми тизмектеп, кайсынысы бизге эң маанилүү, кайсынысын бүтүрүү биринчи маанилүү экенин алып эле ошону дароо чийип отуруш керек. Мону бүтөм, муну бүттүм. Ошол учурда бизде мээде дагы мындай система тартип орнойт экен дагы, биз менталдык түрдө дагы көп чарчабай калабыз да.
Анан биздин мындай чарба эмнеге бул жалкоолукка жана айдыгерликке алып келет экен да. Мисалы жалкоолук дагы жөн жерден келбейт экен. Ал өзүбүз кылыш керек деп атып эле кылбай койгон нерселерден уламынан жалкоолук келип чыгат экен. Ошол учурда мээ чарчап, мээ баягы функциясын орусча айтканда тормозит, токтотот дагы. Анан ошондон анан кылгың келбеген, мойнуң жар бербеген, баягы жалкоолук ошол жерден башталат экен. Назгүл катып калдың. Назгүл катып калдың. Назгүл катыдың. Угулуп атамбы, Назгүл? Кыздар катып калды. Чөтө эч нерсе көрүнбөй атат. Токтоп калды. Катыдың, Назгүл, эфир катып калды. Эми Жакшы угуп элексиң, катып атсың. Угулган жоксуң, Назгүл, угулган жоксуң. эми угулду. Дагы бир аз сүйлөчү, угулбай жатсың. Угулган жоксуң. Эми угулдумбу? Эми дагы сүйлөчү, эми дагы үзүлүп угулуп атсың. Эми көрүндү, угулду? Көрүнүп атсың, жакшы эле угулбай жатсың, угулбай. Эми тунук болду, Өчүрүп эми кайра сүйлөсөң бирдим. жакшы. Эми Эми угулду. тунук болуп калдың, эми. Жакшы. Анда жанагы нерселер угулду болуш керек менимче. Мен айттым, бүтпөгөн нерселер, бүтпөгөн иштер адамдын. Мына ошол энергияны толуктоо үчүн биз бүтпөгөн иштерди тезинен бүтүрүшүбүз керек, же болбосо бүтүрө элек жатып башка ишке киришпешибиз керек. Мына ошол себептен энергиябыз дагы көп агат экен да бул жерде. Энергия жөнүндө кеп кылып атканда жанагы делегирование дейбиз го, башкаруу. Ошо башкаруу маанилүү экенин дагы билип алышыбыз керек да. Биз ошол өзүбүздүн убактыбызды, иш аракетибизди башкарууга үйрөнүп алышыбыз керек. Мисалы, айымдар үчүн да, айымдар мисалы рутинные вещи деп коебуз го орусча айтканда, мындай кайталанма эле тажатма бир иштерди күндө кыла беребиз го. Ошолорду бир башкача өзүбүзгө ылайыкташтырып, баягы күндө кыла бербеш үчүн күн мурун көп даярдап алуу. Мисалы, япондордо мындай да, аз-аздан бирок бат-баттан деген принцибим бар да. Аз-аздан бирок бат-баттан. Мисалы, биз көбүнчө уборканы, үйдүн уборкасын жөнөкөй эле мисалдарды келтирейин. Субботага же воскресеньеге калтырабыз дагы, анан ошол дем алыш күндөрүбүз бүтүндөй ошол уборка менен өтөт да. Үйлөрдү тазалайбыз, кирлерибизди жуйбуз, паластарын жуйбузбу, иш кылып ар кандай да, ушундай иштер менен өтөт. Бирок биз аны аз-аздан бирок тез-тезден кылып тура турган болсок, биз анчалык энергияны коротпойбуз да. Бүгүн мисалы мен бир тереземди жууп койсом, эртең экинчисин жууп койсом, үчүнчүсүн жууп коем, ошентип дем алыш күндө
мен күнү кечке уборка менен алек болбойм. Же болбосо кичинекей эле лайфхактар да эми бул аялдар үчүн, айымдар үчүн. Же болбосо тамак аш жасоодо деле да готовка деген жакшы нерсе бар. Муну заранее жасап алып, бир 4 саат убактың туруп, бир жумалык же бир айлык заготовканы жасап алып, күнүгө ошону күндө кылбайсың. Күндө мисалы тамакка эт туурабайсың. Күнүгө тамакка майда чүйдө кошумчаларды туурабайсың. Мына ошолорду ушул бирок маанилүү нерселер энергияны сороо турган нерселер да. Ошон үчүн энергияны сарптоо үчүн биз кыймыл аракетибизди дагы башкарууну үйрөнүшүбүз керек экен да. Өзүбүзгө ыңгайлуу керек. Күнүгө эле жанагындай рутина дебедикпи? Тажаткан, күнүгө кайталанган нерселерди кыла берип, ошол адамды дагы жашоонун маңызындай сезбегенге, жашоонун маңызын жоготуп коет да. Жана автоматтык жашоо ошол деп атпайбызбы? Демек, биз ошол нерседен чыгуу үчүн делегировать эткенди үйрөнүшүбүз керек да, аны башкарышыбыз керек. Ошол өзүбүздүн убактыбызды, энергиябызды слив кылбаш үчүн өзүбүзгө ыңгайлуулуктарды түзүшүбүз керек. Мына ушунун баары майда, бирок өтө маанилүү нерселер болуп эсептелинет. Эми буякта дагы көп нерселер бар. Слив кылган энергияны, мисалы, сырткы чөйрөнүн таасири. Сырткы адамдар сен жөнүндө эмне деп атат? Ошолор дагы энергияны көп сорот. Сен кандайсың, сен мындайсың деп сындаганда, критикалаганда, биз ага кандай реакция кылабыз, ошондой энергияны ошондой коротобуз. Бул жерден кандай кылыш керек? Бул жерден ошол адамдардын сын пикирине биз аларды албетте өзгөртө албайбыз. Мурунку сабакта айтканбыз, адамдарды өзгөртүүгө эч качан аракет кылбоо керек. Биз аларды албетте өзгөртө албайбыз, бирок биз аларга карата реакциябызды өзгөртө алабыз. Мына ошон үчүн андай ситуацияларда, андай критика, сын болуп калган учурларда өзүбүздүн реакцияны гана өзгөртүп коюу керек. Аны терең жүрөккө кабыл алып, ошол адам менен кайра айтышып, кайым айтышып, мамилени да бузуп, энергияңды да кетирип, эмоционалдык абалыңды төмөндөткөндүн ордуна башкача реакция кылып койсоң, өзүңө да жеңил, ал адамга да жеңил болот да. Ошол себептен эмоцияларды башкаруу дагы өтө маанилүү болот. Бул жер дагы бир маанилүү нерсе, адамдын энергиясын соротурчу нерсе, бул көз карандылык. Көз карандылыктын бардык түрү. Мисалы, азыр телефондукун айталы, көбүрөөк тараган телефонго көз карандылык, соц тармактарга көз карандылык дагы адамдын энергиясын ушунчалык сорот да. Мисалы, адам телефонго отурганда же Инстаграмды, же ТикТокту караганда канча убакыт өткөрүп ийгенин өзү да билбей калат да. Мына ошол учурда энергия ушунчалык тездик менен агып кетет адамдан. Анткени адам информацияларды чеги менен алыш керек да. Чеги менен алганда мээге дагы ошондой нагрузка болбойт. Жыйынтыгында баягы адамдын менталдык здоровье, ден соолугу дагы мыкты болот да. Башкача айтканда, биз энергия эмес, информацияны көп кабыл ала бергенде, көп информацияны кабыл алган сайын информациялар мээден сыртка чыгып кетпейт. Ошол мээде калып, сакталып кала берет. Алар жанагы библиотекадагы картотекаларды билесиздерби? Мына ошо картотека сыяктуу мындай биринин артынан бири минтип туруп эле, тетиги биринчи информация кийинки информациянын артында калып эле кетип отурат. Ошол учурда биздин мээге дагы аябагандай нагрузка жаралат дагы. Анан азыр көбүнчө унутчаактык ошондон келип чыгат да. Аз көбүнчө мисалы унутуп калдым, унутчаакмын деген кичинекей балдардан бери бар. Илгери жашы өтүп калган, карыган адамдар унутчаак болуп калат дей турган болсок, азыр кенедей балдардан бери унутчаак. Анын себеби биз эң эле көп чексиз информацияларды мээге киргизе бергенден мээ ошондой унуткара баштайт. Маанилүү маалыматтарды баягы картотека сыяктуу артында мынтип унутуп кала баштайт да. Артта кала берет. Ошол себептен бул көз карандылыкты дагы жоюу маанилүү да. Мисалы,
мен өзүмдү ала турган болсом, мен Инстаграмды колдоном, Фейсбукту деле колдоном, баарын мен деле колдоном. Бирок мен эмне кылам? Мен бир гана информационный каналга жазылып алгам. Бул Азаттык деле көрөм. Эми ал ар кимдин өзүнүн тайтине жараша, бул баягы замандан артта калбаш үчүн да, кругозор үчүн, ааламда эмне болуп атат, дүйнөдө эмне болуп атат деген маалыматты билүү үчүн ошол бир каналга калгам. Бирок андан сырткаркы жанагындай жылбыздардын шоу бизнес бу эч кимисине катталган эмесмин жана эч кимисинин жашоосу менен кызыкпайм. Ким эмне болуп атат, төрөп атабы, ажырашып атабы, жана башка ушундай маалыматтар чыга берет го. Мурдайым албетте көрчүмүн, бирок кийинчерээк баягы аң сезимдүүлүккө келе баштагандан кийин бул нерсенин баарынан баш тарткам да. Эч кимиси ырчылардын шоу бизнесте жүргөн ким жашоосун билбейм. Кимиси ким экенин деле тааныбайм. Бул биздин баягы менталдык ден соолугубузду сактайт да. Негизги мага керектүү маалымат именно ушул развитие, өнүгүү, өсүү боюнча контенттерге, ошол боюнча адамдарга гана катталып койгом. Бүттү, менде андан башка маалымат келбейт. Өзүбүздү ушундай кылып багыттоого туура келет да, эгерде биз энергиябызды сактайбыз десек. Анан албетте чеги менен колдонууга мүмкүн соц тармактарды. Негизинен энергияны сүйлөй берсем, бул өтө дагы көп чоң тема болот. Мына ушул негизгилерин мен бүгүнкү сабакта айттым. Негизинен энергия, адам өзү энергия экен деп айттык. Адам өзү энергиясын кантип сакташ керек экендигин айттык. Энергиянын негизги түрлөрүн айтып бердим. Мына ушулардан жыйынтык чыгарып, өзүңүздөр азыр кайсыл энергияда слив болуп атканыңарды анализдеп көрсөңүздөр болот да. Ал үчүн атайын мындай кагаз алып алып, мындай кылып столбик кылып ортосунан бөлүп алып, анан бул жака жазып талдаса болот да. Мисалы, бүгүнкү күнүңөрдү жазабыз да. Бүгүн эртеменден баштап кечке чейин эмне кылдыңыз жана кимдер менен сүйлөштүңүз, эмне окуяларга туш болдуңуз, кандай мероприятияларга бардыңыз. Кыскасы ушулардын баарын жазып отуруп, анан бул тушуна плюс же минус белгисин коебуз да. Башкача айтканда, биринчи уктап эс алдым дей турган болсок, бул жерге плюс белгисин коебуз. Анткени бул эмне? Бул бизге энергияны берди. Сездиңиз да, сиз уктап тургандан кийин өзүңүздү жакшы сезип калдыңызбы? Демек, бул энергияңызды толуктады деген сөз. Демек, аякка плюс коебуз да. Эртең менен кетип барат, бирөө жарымга жолуктуңуз. Ал наалыган адам экен. Ал менен бир аз сүйлөшкөндө маанайыңыз түштү. Демек, бул жерде утечка энергии бар. Ал жерге минус коебуз. Мисалы да, түшүндүңүз, кандай өзүңүздү анализдейсиз. Эртең менен тургандан баштап кечке чейинки иш аракетиңизди, кабыл болгон окуяларды, кездешкен адамдарды жана башкаларды жазып, плюс минус белгилерин коюп отурасыз дагы. Бул сизге эмнеге жардам берет? Бул кай жерден сиз энергияны кетирип атасыз, ошону билип алганга жардам берет. Анан ошол жерди оңдоого шаг баштайсыз. Мындан ары наалыган адамдар менен сүйлөшпөйсүз. Эми такыр баш тартып кетпесеңиз дагы өзүңүздүн реакцияңызды өзгөртүп коесуз. Мындан ары көбүрөөк кыймылдайсыз. Анткени сиз кечке отура бергенде кыйналат экен, белиңиз ооруйт экен, бутуңуз ооруйт экен. Демек, кыймылдаш керек. Бул жерге минус болсо плюска өзгөртөсүз да. Кыскасы ушундай өзүңүзгө анализ кылып, кийинки күндөрдү энергияны плюска көтөрүү максатында өзүбүз күнүгө, жана мен айткандай, күнүгө тарбиялап отурганга туура келет. Ал үчүн күнүгө өзүбүз менен өзүбүз күрөшкөнгө туура келет да. Эгерде энергиям толук болсун, мен алдыдагы максаттарыма мындай жетишим керек деген бийик максат болсо, ушинтип өзүңүздү анализдеп, энергияңызды кай жактан слив кылып атасыз билип алып, кайра толуктоо жолдоруна өтсөңүз болот. Бул бүгүнкү биздин энергия жөнүндө сабагыбыз болду.